чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата, Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бизге түбөлүк өмүрдү даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда ар бирибизди жетимсиретип бул дүйнөгө калтырбастан ар дайым биз менен чогуу болуп, дүйнөнүн акырына чейин бизди коргоп, жардам берем деген сиздин убадаңызга ишенип ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сиз үйрөткөн сөздү кабыл алышыбыз үчүн, сиз чогулткан баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга өз көңүлүңүздү буруп, сиздин ырайымдуу колдоруңуз менен баталарыңызды тартуулап, сиздин берген сөзүңүз ыйык рухтун жетеги менен бизди мындан дагы жеткилең кылып жетектеп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбызга өзүңүз жардам бериңиз. Бул дүйнө күндөн күнгө бузулуп, күндөн күнгө күнөөгө батып келген учуру, сиздин жардамыңыз жок болсо биз өз алдыбызда эч качан жашай албастыгыбызды да жакшы билебиз. Ошондуктан сиздин колуңузга гана баардык нерсени тапшырабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан, таалыкпастан жакшы кабар үчүн эмгектенип келе жаткан биздин баардык бир туугандарга ыйык рухтун керемет күчү менен чогуу болуп, дүйнөнүн акырында кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга сиздин сөзүңүздү жеткирип, куткарылуу иштери аткарылып, бир гана сизди даңктай тургандай бололу. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде алсыз болгон болсо, өзүңүздүн колдоруңуз менен аларды жаңылап, жаңы күч кубатка толтуруп берүүңүздү суранабыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын көрсөткөндүгүңүз үчүн, ушул саатта дагы бизге керектелүүчү сөз менен сиздин улуу эркиңизди таанып билип, биз кандайча жашашыбыз керек экендигибизге үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз. 기쁘게 설레게 기대하며 주의 팔이 나를 안보하며
Даңктоо группасы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кечке ырдаганды угуп отура берсек кандай жакшы болот, Ар бир айтылган ыр, ноталар, музыка биздин жүрөгүбүздү ушунчалык мындай элжиретет. Сөз укканга караганда даңкторун уксак жакшы болмокко, Сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Келиңиздер анда чогуу ыйык жазууну ачалы. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 9-аяттан баштап 13-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Матай 6-бөлүм 9-аяттан мен окуп берейин сиздерге. Силер болсо мындай сыйынгыла. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутуусун, сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Азгырылышыбызга жол бербе. Бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Аминь. Ушуга чейин жетиштүү. Жаңы жылды жакшы тосуп алдыңыздарбы? Убакыт өзүнөн өзү эле бат өтүп жаткандай сезилет. Чыгыш календарь боюнча дагы жаңы жылды өткөрүп алдык, эски жылды дагы өткөрүп алдык. Эми былтыркы жыл бүтү дагы жаңы жылды тостук. Демек 1 жашка биз картайдык. Бир аз чоңоюп калдыкпы? Анткени 1 жашка биз картайгандыктан ошондой эле руханий жашообузда сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Бул сөздүн мааниси Ыйса Машаяктын келери бизге өтө жакын. Дүйнө күндөн күнгө башаламандыкка бара жатат. Ал эми биз сиздер менен Ыйсага таянуу менен биргеликте кайраттуулук менен жашап жаткандыгыбыз бул өтө чоң керемет. Анткени биз Кудайдын сөзүнө таянуу менен биргеликте кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүү менен үмүттөнүп жашаганыбыз бул биз үчүн өтө чоң сооронуч. Азыр эле биз сиздер менен окуп кеткен аяттардын негизинде Теңир үйрөткөн сыйынуу. Бул мазмунду жакшы билесиздер болуш керек. Кудай бизди кандай сыйынууга үйрөтөт, ошол жөнүндө бир аз чогуу баарлашалы деп турабыз. Мындай оңой көрүнгөнү менен анын ичиндеги айтылган ар бир мазмун Кудайдын эрки өтө көп. Ошондуктан ар бир сөздү сиздерге жеткилең түрдө сиздерге жеткирип бере аламбы? Мен дагы азыр бир аз кыжаалат болуп турамын. Кабатыр болуп турамын. Ыйсанын шакирттери Ыйсага келип сурашат, бизге дагы сыйынууну үйрөт дегенде, Ыйса аларга мындай сыйынгыла деп баштайт дагы сыйынуунун темаларын айтат. Көптөгөн адамдар Теңир үйрөткөн сыйынуу, Теңирдин сыйынуусу деп атайбыз же болбосо собрание бүткөндө чогулуш. Мен деле мурун жыйынга барып жүргөн учурда даңктоо ырдап бүткөндөн кийин Теңир сыйынуусун аткаралы дейбиз дагы ошол сыйынууну айтып койсоң, демек чогулуш бүтүп калат. Ошондуктан буну дагы формалдуу түрдө адамдардын баардыгы жаттап алышкан эле. Бирок Теңир үйрөткөн сыйынуу формалдуу түрдө жөн гана жаттагыла деп бизге берилген эмес. Жөн эле жаттап коюу бул бизге аздык кылат. Анткени Теңир үйрөткөн сыйынуу
жогорудан төрөлбөгөн адамдар бул сыйынууну так аткара алышпайт. Жогорудан төрөлгөн адам гана бул сыйынууну маанисине жараша же болбосо үлгүлүү сыйынуу катары аткара алышат. Теңир өзү үйрөткөн сыйынууну гана колдонуп сыйынгыла деген сөздүн мааниси эмес. Теңир бизди кандай үйрөткөн болсо, кандай темаларды айткан болсо, ошолорду туура пайдалануу менен сыйынгылат. Бул өтө бизге үлгүлүү сыйынуу катары айтылган. 16-забурда дагы айтылат: Теңир чындыкты ук, зар муңума кулак сал. Калп айтпагандын оозунан чыккан жалынууга кулак төшөт. Ушундай сөздөр айтылган. Мисалы үчүн биз бирөөгө телефон чалган учурда эчтеке эле мындай телефондун трубкасын алып эле оозубуздан чыккан сөздөрдүн баардыгын айтып эле телефонду коюп койбостон, биринчиден алуу деп текшерип алабыз да, анан бирөө бизди угуп жаткан болсо, анан өз айтаарыбызды айтабыз. Кыскача түрдө айтканга аракет кылабыз. Сыйынууну биз Кудайга кайрылып сыйынган сыйынуу болуп саналат. Кудайга кайрылып сыйынганыбыз бул өтө эле чоң керемет. Бул дүйнөдө канчалаган адамдар жашашат. Ошол адамдардын сыйынуусун кантип Кудай угуп жетишет деп адамдар ойлонот, бирок ал жөнүндө кабатыр болуунун да кереги жок. Анткени канчалаган адам болбосун, алардын сыйынуусун Кудай сөзсүз түрдө угат. Эң негизги көйгөй адам туура сыйынабы же туура эмес сыйынабы? Сыйынганга чейин адам баласы биринчи ирет руханий жактан Кудай менен бир байланышта болушу керек. Ошондуктан асмандагы атабыз деп сыйынуубуз башталат. Ышая китеби 66-бөлүм 1-аятта кандай сөздөр айтылат? Асман менин тагым, жер болсо буттарымды кое турган жер. Асман Кудайдын тагы. Демек, бул дүйнө, бүт ааламды айтат. Асмандагы атабыз. Жеремия 23-бөлүм 24-аятта. Кудай көрбөй калат деп жашыруун жерге жашынып кала алабы? Асман менен жерди толтуруп турган Кудай өзү эмеспи? Адам Кудайдын алдында эч качан жашырына албайт. Анткени бүт дүйнөдө кайсыл жер болбосун Кудай баардык жакта. 138-забурда эмне деп айтылат? Кудай менин баардык нерселеримди көрүп турат. Менин ойлорумду алыстан эле билет. Кудай алыс жакта болгондуктан мени көрбөй калат, байкабай калат деп ойлойбуз, бирок андай эмес. Алыстан дагы, жакындан дагы бизди көрүп турат. Ошондуктан асман менен жерди толтуруп турган Кудай өзү. Асмандагы атабыз деген сөздүн мааниси ааламды, жерди, асманды баардыгын жараткан, баардыгынын үстүнөн үстөмдүк кылган Кудай өзү экендигин көрсөтөт. Ошол Кудайга биз ата деп кайрылганыбыз бул өтө эле чоң керемет, өзгөчөлүк. Асман менен жерди жараткан Кудай, бүт дүйнөнү башкарган башкаруучу Кудай, ал жаратуучу Кудай болгондуктан асмандын ичинде эмес, жердин ичинде эмес, баардыгынын үстүндө туруучу Кудай. Ошол Кудайга биз ата деп кайрылганыбыз бул өтө эле чоң керемет, жок таң калыштуу нерсе. Our Father in heaven, асмандагы биздин атабыз. Муну ойлонуп көргөндө эле бизге өтө чоң маанини тартуулайт. Жаратуучу Кудай менин атам болуп калды.
Жакан жазган жакшы кабар 1-бөлүм 12-аятта. Аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Биз куткарылып, жогорудан төрөлүп, Машаякты бүт жүрөгүбүз менен кабыл алган учурда мен Кудайдын баласы болууга укук берилген. Ошондуктан куткарылган адам гана Кудайды Кудай ата деп кайрыла алат. Анткени Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Мисалы, падышанын баласы болуп төрөлсө, ал ким болот? Канзаада болот. Ага өзгөчөлүк укук берилет. Ал бир жакшы иш кылгандыгы үчүн эмес, жок. Падышанын баласы катары төрөлгөндүктөн ага укук, бийлик берилет. Же болбосо, бир чоң компаниянын бай адамдын баласы болуп төрөлгөн болсо, анда ал төрөлгөндөн баштап эле бай болот. Бай адамдын баласы болот. Ошол байлык падышанын үстүнөн турган Кудай менин атам болду. Бул өтө таң калыштуу, керемет сөз деп айтсак болот. Ошондуктан асмандагы атабыз деп сыйынгыла деп Ыйса үйрөткөн эле. Кудайды менин атам деп кайрылганым, сыйынганым Кудай менен менин ортомдогу өзгөчө байланышты чагылдырат. Кудай менен болгон менин байланышым андан сырткары Кудайдан корко турган, сыйлай турган, урматтай турган бизде дагы ошондой каалоо бар. Ошондуктан Кудайга ата деп кайрылгандыгыбыз үчүн ар дайым ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Асмандагы атабыз деп кайрылганыбыз бул жөнөкөй эле маселе эмес, бул өтө олуттуу сөз. Жакан жазган жакшы кабар 8-бөлүм 41-аяттарда Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат. Жүйүттөр ар дайым өздөрүн биздин атабыз Ыбрайым, Кудай бизди тандап алган өзгөчө элбиз деп эсептеп келишкен эле. Аларды, жүйүттөрдү гана Кудай өзгөчө сүйдү деген сөз эмес. Израиль эли аркылуу Кудай өзүн кандай экендигин дүйнөгө тааныштырыш үчүн тандап алган эл эле. Ошондуктан Израиль эли Кудай бизди тандап алган өзгөчө элбиз деп эсептеп келишкен, ал дагы туура. Бирок өзгөчө эл тандалып алынган эл деп эле баардыгы куткарылып бейишке кетти деген мааниде эмес. 2-Тимотейде дагы айтылат. Элчи Павылдын айткан сөздөрү тандалгандар да куткарылууга ээ болушу керек деп. Кудай өзү тандап алган Израиль эли болгон күндө дагы алар сөзсүз түрдө куткарылууга ээ болушу керек эле. Бирок алар мыйзамдан баш тартып, Ыйса Машаяктан баш тартып, батанын ордуна каргышка ээ болушат. 2000 жыл бою дүйнөнүн ар бир бурчуна чачырап кетет дагы бүт азап кайгыны баштарынан өткөрүшөт. Кудайдын тандалып алынган эли болуна карабастан, бирок куткарылууга ээ болуусу алар деле, биз деле Машаякты жүрөгү менен кабыл алып, андан кийин куткарылууга ээ болушу керек эле. Бирок Израиль эли, жүйүттөр Жакан 8-бөлүм 41-аятта айтылгандай, Кудайга кайрылып, биздин атабыз Кудай деп айтып келишкен. Анан Ыйса ошол жүйүттөргө кайрылып айтат: Кудай силердин атаңар эмес. Израиль эли асман менен жерди жараткан Кудай биздин атабыз, анткени ал бизди тандап алган.
мактануу менен айтып келишкен. Бирок Ыйса аларга кайрылып айтат: "Жок, силер адашып жатасыңар. Силердин атаңар шайтан. Кудай биздин атабыз деп ишенип келген жүйүттөргө кайрылып, Ыйса айтат: "Жок, Кудай силердин атаңар эмес, силердин атаңар шайтан". Эмне үчүн? Анткени силердин аткарган иштериңерди карасам, Кудай силердин атаңар боло албайт. Анткени ал башынан эле киши өлтүргүч. Шайтан Эйден багынан баштап эле Кудай менен адамдын ортосун бөлүп салып, бузулган адамдын тарыхында, жашоосунда ар дайым азгырып келет, сыноолорду жиберип келет. Кудай менен адамды бөлүштүрүп, күнөөгө бата тургандай кылып. Ошол эле шайтан жүйүттөрдүн ичинде иштейт дагы, Машаяктан баш тарта тургандай кылып. Ошондуктан башынан баштап эле ал киши өлтүргүч, жалганчы. Жалган айтуу анын табияты. Анткени анда чындык жок. Жалганчы деген сөз жалган сөздү чындык сыяктуудай айткан. Ал жалганчы жана жалгандын атасы деп айтат. Шайтан жалганчы, жалган айтуу анын табияты болуп саналат. Ошондуктан силердин атаңар шайтан. Шайтан эмне иш кылса, силер дагы ошол иштерди аткарып жатасыңар. Алардын ичинде чындык жок элек. Жалганды чындык сыяктуудай кабыл алып, ошого таянып айтышкан эле. Израиль эли ошол сөздү укканда кандай акыбалда калышты эле? Ыйсаны дароо өлтүрөбүз деген каалоо пайда болот. Кудайдын тандалып алынган элибиз деп өздөрүн санап келген эле, биздин атабыз Кудай деп эсептеп келген учурда Ыйса аларга кайрылып: "Жок, силер адашып жатасыңар, силердин атаңар Кудай эмес, шайтан" деп. Ошол күндөн тарта жүйүттөр Ыйсаны өлтүрүүгө даяр болушкан. Азыр деле жогорудан төрөлбөгөн адамдар Кудайга Кудай биздин атабыз деп кайрылып келишет. Жогорудан төрөлбөсө, куткарылбаса, алар деле Кудайга ата деп кайрылышат. Эң биринчиден адам жыйынга келгенде, жандагы адамдар: "О, асмандагы Кудай атам" деп сыйынса, ал деле аны кайталап: "Асмандагы атабыз" деп кошо кайталап сыйынат. Башынча бир аз мындай көнө албайт, бирок убакыт өткөндөн кийин ага да көнөт дагы: "Асмандагы атабыз" деп сыйынып калат. Бирок ал адамдын жашоосунда Кудай качан анын атасы болду эле? Ал адам качан жогорудан төрөлдү эле? Жогорудан төрөлүү деген эмне? Дене жактан биз бир жолу ата энебиз аркылуу төрөлөбүз. Экинчи жолу Ыйса Машаякты биз теңирибиз катары кабыл алган учурда, куткарылганда жогорудан төрөлөбүз. Кудайдан төрөлгөн адам анын баласы болот. Бирок жогорудан төрөлүү анда тажрыйбасы да жок болсо, куткарылууга да ээ болбосо, анан кантип Кудайга Кудай ата деп кайрылмак эле? Ал эмнеге окшош телефондун трубкасын көтөрөт дагы, аны уккан эч ким жок болсо деле өзүнүн айткан сөздөрүн айтат дагы, анан кийин трубканы коюп коет. Телефонду өчүрөм дейт дагы. Телефонду өчүрөбү, сүйлөй береби, анын эмне пайдасы бар? Ал ким менен сүйлөшүп жатат, эгерде аны эч ким укпаса? Ошондой сыяктуу эле биз сыйынууну туура аткарган болсок, анда
Кудай менен туура байланышта болгон адам гана туура сыйынууну аткара алат. Сыйынуу деген нерсе бул формалдуу нерсе эмес, адамдарга көрүнүш үчүн эмес, чын жүрөктөн Кудайга кайрылып сыйынуусу. Биз Кудайдын балдары экендигибиз жөнүндө ойлоп көрсөңүздөр, асма менен жерди жараткан жаратуучу Кудай, баардык нерсенин үстүндө үстөмдүк кылып турган Кудай менин атам болду. Элестетип көрсөңүздөр, ошону кабыл аласыздарбы сиздер? Бул өтө чоң керемет ырайым. Ага дагы биз ишенишибиз керекпиз. Кудайдын балдары экендигибизге биз өзгөчө укук берилгендигин билсек болот. Забур китебин чогуу ачабыз. Забур 102 бөлүм. Забур 20 аяттан баштап 102 Забур 20 аяттан баштап 21 аятка чейин мен окуп берейин. Теңирдин сөзүнө баш ийип, анын сөзүн аткарган анын күчтүү периштелери Теңирди даңктагыла. Анын бүт кошуундары, анын эркин аткарган кызматчылары Теңирди даңктагыла. 22 аятты чогуу окуйбуз. Анын баардык иштери, ал бийлик кылган баардык жерде Теңирди даңктагыла. Менин жаным Теңирди даңктаг. Периштелер жөнүндө бул аяттарда айтылат. Анын күчтүү периштелери, анын сөзүн аткарган, анын күчтүү периштелери. Периштелер күчкө ээ деп айтылат. Кудайдан кийинки орунда турган күчтүү бул периштелер. Периштелер аркылуу Кудай өзүнүн иштерин аткарат. Периштелер аркылуу Кудай өзүнүн иштерин аткарып келет. Израиль элине мыйзамды берген учурда дагы периштелер аркылуу берген. Даниэль китеби 12 бөлүм 1 аятта Кудай Даниэлге кайрылып айтат: өз элиңдин уулдары үчүн турган улуу төрө Михаил келет. Михаил, Жебриэл жана Люцифер. Люцифер бул Кудайга теңелем деп асмандан түшүрүлгөн периште, бул шайтанды билдирет. Михаил периште бул согуштун периштесин билдирет. Байыркы келишимде дагы айтылат. Жашыя китеби 23 бөлүм 10 аятта силер бутпарастар менен каршы согушка чыккан учурда бирөөңөр 1000 кубалайсыңар. Анткени Кудай Теңириңер өзү айткандай силер үчүн күрөшөт. Кудай Израиль элинин атынан согушат. Ошондуктан бирөөңөр 1000 кубалайсыңар. Кудай өзү чогуу күрөшө турган болсо, анда 1000 эмес 10.000 чейин күрөшүп жеңүүгө мүмкүн эле. Кандайча? Кудай өзүнүн периштелерин жиберүү менен. Ышая китеби 37 бөлүмдө Ашур кошуундары 185.000 адам келет дагы. Эгерде Ашур падышасына кайрылып согушту баштабасаңар, анда баардыгыбызды өлтүрөт деп Кудайга тил тийгизгенин айтып, Хизикия падышага кайрылып айтышат. Ошол катты көрүп, анан Жизикия падыша болсо Кудайдын астына келип, ошол жазылган катты окуйт. Жок. Анан Жизикияга айтат: эч кабатыр болбо, анткени бүгүн түнү
ошол ашуун кошуунунан 185 000 адам өлтүрүлөт. Израиль эли бир жебе дагы аткан жок, курал да колдонгон жок. Бирок эртең менен туруп караса, өлүп жаткан адамдардын саны 185 000 болот. Ошондой мазмундагы көрүнүштөр көп эле учурда болгон. Мына жакынкы эле учурду карасаңыздар, Хамастын Израилге каршы ачкан согушунда, буга чейин эле болгон согуштарды карасаңыз, чыгыштагы 1-2 согуш, 6 күндүк согуш, 1967 жылы Египет президенти Насир көптөгөн араб мамлекеттерин чогултат дагы Израилге каршы согуш ачабыз деп. Согуш болгонго чейин бир жума мурун атайын жазалган баракчалары бар эле. Биз жүйүттөрдүн баардыгын кырып жок кылабыз. Жүйүттөрдүн баардыгын Кызыл деңиздин суусуна чөктүрөбүз деген атайын баракчаларды таратышкан эле. Израиль элинин саны ошол учурда 2 250 000 адам элек. Анан 1-2 болгон согуш учурунда Израиль эли аз калкына карабастан эмне болду деп ойлойсуздар? Араб мамлекеттерине каршы согуша алат беле? Канча деген ракета, көптөгөн куралдарына ээ болгон мамлекеттер Израилге каршы. Бирок алардын аскерлерине же болбосо куралдарына карап салыштырып көргөндө, алты күндүн ичинде Израиль ал мамлекеттерди жеңип чыккан. Так 6 күндүк согушта Израиль эли согушка жетет. Буга чейин ээ болгон жерлердин баардыгын өз мамлекетине кайтарып алышат. Ошол учурда Египет президенти баш тартат дагы, болду, биз согуштан баш тартабыз деп. Азыр деле Хамас Израилди көз ирмемде жок кылабыз деди эле, бирок Израиль жок болдубу? Жок. Сирия, Ливан, Иран баардыгы биргеликте согуш ачкан күндө деле Израилди эч кимиси жеңе алышпайт. Бирок анын баардыгын айтып биз бүтө албайбыз. Жизикил 39-бөлүмдө айтылгандай, Кудай кандай эскертүүлөрдү айткан болсо, ошолордун баардыгы жазуу боюнча аткарылып жаткандыгын биз көрө алабыз. Сөз түрдө баардыгы Кудайдын сөзүндө айтылгандай аткарылат. Кудай өз периштелери аркылуу согушуп да келген. Теңирдин сөзүнө баш ийип, анын сөзүн аткарган анын күчтүү периштелери деп айтылат. Алар күчтүү периштелер болгонуна карабастан, периштелер эч качан Кудайдын балдары боло албастыгын биз билебиз. Люцифер периште, ал Кудайга тең элем деп Кудайга каршы чыгат дагы, жыйынтыгында периштелердин 1/3 бөлүгү Люцифер менен чогуу кубаланып чыгарылат. Матай 25-бөлүм 41 аятта
шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлөдү. Шайтан жана анын жиндери ошол периштелер үчүн, бузулган периште үчүн, бир жолу бузулган периште түбөлүккө ал ошол бойдон калат. Азыр шайтан убактылуу кое берилген. Бирок адамды Кудай эмне максатта жаратты эле? Периштелерди жараткан менен адамды жаратканынын максаты башка. Еврейлерге 1-бөлүм 14-аятта периштелер куткарылган адамдарга кызмат кылыш үчүн Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана. Түбөлүк асман падышачылыкка бара жаткан адамдарга кызмат кылыш үчүн периштелер жаратылган. Мындан ары периштелер куткарылган адамдар үчүн кызмат кылышат. Кудай адам баласын эмне максат менен жараткан эле? Люцифер болоюн деген ошол орунду адамга бериш үчүн. Бирок ошол нерсеге болуш үчүн адам ошол сыноодон өтүшү керек. Шайтандын сыноосун жеңип чыккан адам Кудай менен чогуу боло турган ошол бийликке боло алат. Кандай болгон күндө дагы периштелер үчүн Ыйса Машаяк өз жанын берип өлгөн эмес. Периштелер Кудайдын балдары да боло албайт. Машаяктын колуктусу да боло албайт. Эмне үчүн? Анткени периштелер жөн гана кызмат кылуучу рухтар гана. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүм 5-аятта периштелерге карап Кудай сен менин уулумсуң деп эч качан айтылган эмес. Бир адам мени чакырып айтат: "Пастор, билесизби, мен ыйык жазуудан ушунчалык мындай сонун сөздү таптым" дейт. Эмне сөз экен десем, периштелердин бирөөсүн Кудай тандап алыптыр дагы, сен менин уулумсуң деп айтыптыр. Ошол периште катары сен менин уулумсуң дегени Ыйса Машаяк экен дейт. Каяктан окудуң десем, Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүм 5-аятта жазылат дейт. Анан ошол жерде окуп карасак, сен менин уулумсуң деп айтты беле деп жазылат. Андай айтылган да эмес. Ошондуктан жазууну окуп жатканда да биз кылдаттык менен жакшы көңүл буруп окушубуз керекпиз. Эч качан Кудай периштеге кайрылып сен менин уулумсуң деп айткан эмес. Сен менин уулумсуң деп айтты беле деп аягына чейин окуш керекпиз го. Периште Кудайдан кийин эле өтө чоң күчкө болгон периште, бирок эч качан Кудайдын балдары, уулдары боло албайт. Еврейлерге жазылган 1-Петр 1-бөлүмдө биз куткарылган ушул куткарылууга, чындыкка периштелер дагы ушунчалык көз артышат. Анткени периштелердин баардыгы куткарылган адамдар үчүн кызмат кылсын деп жиберилген. Билесиздерби, ар бирибиздин периштелерибиз бар экендигин. Матай 18-бөлүм 10-аятта бул кичинелердин бирин да кордобогула, анткени алардын асмандагы периштелери асмандагы атамдын жүзүн дайыма көрүп турушат. Куткарылган адамдын ар биринин өзүнүн жанындагы коргоочу периштеси бар. Периште куткарылган адамдар үчүн ар дайым кызмат кылып келет. Асман падышачылыкка же болбосо түбөлүк бейишке барганга чейин дайыма бизди коргоп. Ошол эле учурда периштелер биз болгон куткарылууга ушунчалык көз артуу менен карашат. Периштелер
Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүмдө Ыйса Машаяк кайрадан экинчи жолу келген учурда бул дүйнөгө Кудайдын тун уулу катары келет. Кудайдын жалгыз уулу эмес, эми тун уулу катары. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдө анда чогуу ачалы. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 14-аят. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 14-аяттан баштап окуйбуз. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Себеби силер кайрадан коркунуч менен жашоо үчүн кулдуктун рухун кабыл алган жоксуңар. Тескерисинче Кудайдын баласы кылган рухту кабыл алдыңар. Ошол рух аркылуу Абба, Ата деп чакырабыз. Ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, Машаяк менен мурасташпыз. Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баардыгы Кудайдын балдары. Куткарылган адам Кудайдын рухуна ээ болгон, ыйык рухка ээ болгон. Азыр эле биздин даңктоо группасы ырдап кетти эле го. Кандай жолдо барбайт, ыйык рух дайыма мени жетектейт. Ыйык рух мени жетектейт, аллилуйя, о мени жетектейт. Куткарылган адам күнөөлөрүм кечирилди, куткарылдым, жогорудан төрөлдүм, Кудайдын балдары болдум, ыйык рухка ээ болдум. Баардыгы бир маанидеги сөз, баардыгы бир ирет аткарылчу нерселер. Ыйык рух биздин ичибизде бар экендигин билбеген күндө да жашайт. Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүмдө эмне деп айтылат? Силерден бир нерсени билгим келет. Рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңарбы, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңарбы? Ыйык рух биздин ичибизде бар экендигин билбеген күндө дагы жогорудан төрөлгөн адам сөзсүз түрдө ыйык рухка ээ болгон. Кайрадан коркунуч менен жашаш үчүн кулдуктун рухун кабыл алган жоксуңар. Кул дайыма коркунучта жашайт. Кичине эле бир ката кетирсе, балким мени кожоюнум кубалап жиберет. Бирок баласы эч качан үйдөн кубаланбайт. Бир жолу атасынын баласы болгон болсо, ал ар дайым баласы болот. Ошондой эле Кудайдын балдары болсок, түбөлүккө анын балдары болобуз. Кудайдын баласы кылган рухту кабыл алдыңар. Ошол рух аркылуу Абба, Ата деп чакырабыз. Ыйык рух биздин ичибизде мен Кудайга карата сыйына тургандай кылып мени жетектейт. Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Балдары болсок, сөз түрдө мурасчылары болобуз. Аны менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап да тартабыз. Машаяк менен бирге боло турган мурасчыларбыз. Түбөлүк даңкка ээ боло турган адамдарбыз. Кудай даярдаган рухи баардык даңкка да, башка нерселерге дагы ээ боло турган мурасчылар кылып бизди өзгөрттү. Ошондуктан Машаяк менен бирге азап тартканыбыз, демек бирге даңкталышыбыз үчүн болот. Кандай болгон күндө дагы биз Кудайдын балдары болдук. Машаяктын рухун бизге берди. Жыйынтыгында биз анын мурасчылары болдук. Галатиялыктар 4-бөлүм 6-аятта. Кудайдын балдары болуп калгандыктан Кудай силердин жүрөгүңөргө өз уулун Абба, Ата деп чакырган рухун жиберди. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала сүйлөп баштаганда эң эле биринчи сөзү кандай? Эмне деген сөз айтат? Аппа. Бул өмүрдүн үнү.
дүйнө жүзүндөгү баардык тилдер окшош. Ошол өмүр үнү. Америкада папа, мамма, мам деп айтышат го. Алар үйрөнүп сөз айткандай эмес, алардын оозунан чыккан өмүр сөзү ушул апа, ата дегени. Ошондой сыяктуу эле жогорудан төрөлгөн адамдардын оозунан чыга турган сөз бул аба, ата. Ошондуктан Кудайдын балдары болгонубуз бул өтө чоң бизге берилген укук же болбосо бийлик. Асмандагы атабыз, биздин атабыз. Менин атам эмес, биздин атабыз. Анткени Кудайдын баласы жалгыз мен эле эмес, көп болгондуктан биздин атабыз деп көптүк түрдө айтылат. Ыйса Машаяк тирилгенден кийин анын көрүстөнү бош болгон учурда эң эле биринчилерден болуп Магдалалык Мариям чуркап барат. Ыйсаны койгон ошо көргө барат дагы. Ыйса Машаяк тирилген Ыйса Машаякты жолуктурат дагы. Ыйса ушул учурда Мариямга эмне деп айтат? Менин бир туугандарыма, өзүнүн шакирттерине айтат, менин бир туугандарыма барып айт. Менин Кудайым, силердин Кудайыңарга кетеримди айтат. My brother, менин атам. My father and your father, менин атам, силердин атаңар. Ошол сөздөрдү окуп жатканда жүрөгүңүздөрдө бир өзгөчө сезим пайда болбойбу? Менин атам, силердин атаңар. Элестетип көрсөңүздөр, Ыйса менен бир деңгээлде турган бийликти бердик. Ыйса Машаяк өлгөнгө чейин ал Кудайдын жалгыз уулу эле, бир эле жалгыз уулу эле. Бирок буудайдын даны жерге түшүп өлгөндөн кийин көптөгөн жемиш байлайт. Кудайдын жалгыз уулу катары Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келди, өзүнүн өмүрүн биз үчүн арнады. Анан кайра тирилүүсү аркылуу эми Кудайдын жалгыз уулу эмес, тун уулу болду. Көптөгөн бир туугандардын ичинен эң биринчиси болду. Тун уулу болду. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүмдө, ошондуктан Кудайдын тун уулу деп айтылат. Биринчи жолу келгенде Кудайдын жалгыз уулу катары келген. Эми ыйыкталган биз эми чогуу бир болобуз. Ошондуктан бир туугандарым деп айтуудан уялбайт деп жазылат. Бизди менин бир туугандарым деп айткан. Ыйса улуу бир тууган, ал эми биз анын кичүү бир туугандарыбыз. Кичүүлөрүбүз. Ошондуктан Кудайды ата деп чакырууга, ата деп сыйынууга укукка ээ болгонбуз. Куткарылган адамдар мен жалгыз болбогондуктан, көп болгондуктан руханий мааниде аял киши болобу, эркек киши болобу баардыгын бир сөз менен бир тууган деп айтат. Кудайдын балдары деп. Анан кээ бир адамдар айтат да, Кудай эмне өзүнүн балдарын, эркектерди гана жакшы көрөт, кыздарды жакшы көрбөйт деп. Кээ бир адамдар айтат, бул жерде Кудайдын кыздары, балдары отурат деп. Кудайдын балдары гана, балдары деп аталууга гана укук берилген, кыздар деп айтылган жок. Ошондуктан биз Кудайдын уулу деп аталууга укукка ээ болгон адамдарбыз.
Менин атам эмес, биздин атабыз. Анткени куткарылган көптөгөн бир туугандар болгондуктан биринчи Корунтуктар 1-бөлүм 9-аятта силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Теңир менен бирге болгон мамилелешүү. Кичинекей бала төрөлөрү менен ата, апа, байкеси, эжеси, анын курчап турган үй бүлө мүчөлөрү бар да. Демек, ошол үй бүлөдө ал чоңоюп, алар менен бир мамилелешүүдө болот. Мектепке барганда достору менен, окуучулары менен, классташтары менен, жумушка орношкондо кесиптештери менен, куткарылган адамдар менен мамилелешүүдө, таранчылар менен, бүркүттөр менен, таранчылар менен бүркүттөр экөө чогуу боло алабы? Жок. Бардыгы түрү менен. Куткарылган адамдар жогорудан төрөлгөн. Биз куткарылган адамдар менен бир мамилелешүүдө боло алабыз. Ошондуктан бизди мамилелешүүгө чакырып алган Кудай деп айтылат. Дагы бир нерсе, Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 12-аятта Машаяктын деңгээлине жеткенге чейин жеткилең адам болуубуз үчүн Машаяктын денесин түзүүдө жыйындын ичинде болуу менен. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 3-аятта рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Анткени бир Кудай, бир туугандар, бир максатка умтулган адамдар болгондуктан бардыгыбыз бирбиз. Ошондуктан ошол биримдикти сактоого аракеттенишибиз керекпиз. Асмандагы атабыз деп кайрылган учурда бардык мазмун ошонун ичинде катылган. Куткарылган адамдар бир туугандар болуп, Кудай менен бирге чогуу Кудай атабыздын алдында жашайбыз. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 19-аятты чогуу ачалы. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 19-аят. Чогуу окуйбуз. Демек, силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Эми куткарылган күндөн тарта силер чоочундар да эмессиңер. Кээ бир имараттардын ичинде жазылат го, чоочун адамга кирүүгө болбойт деп. Демек, биз ал жака кире албайбыз. Куткарылганга чейин биз Кудайдын убадасына карата чоочун адамдардан элек. Бирок эми биз чоочундар дагы, келгиндер да эмеспиз. Ыйыктардын мекендештери, асман падышачылыкка бара турган адамдар. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 20-аятта биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Мисалы үчүн биздин денебиз төрөлгөн бир мамлекет бар да. Кайсыл мамлекетте төрөлсөк, ошол мамлекеттин жараны болобуз. Кореяда төрөлсөк, Корея жарандыгына ээ болобуз. Жогорудан төрөлсөк, асман падышачылыкка бара турган жарандыкка ээ болобуз. Денебиз бул дүйнөнүн жараны, рухубуз асман падышачылыктын жараны. Ал жактан куткаруучубуз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Анткени өз падышачылыгына бизди алып кетет. Куткарылган адам үчүн миграция иши бүттү. Каякты көздөй? Американы көздөй эмес. Америка
дүйнөдөгү эң кооз мамлекет катары эсептелген, бирок азыр ал деле андай кооз эмес. Америкалыктардан кечирим сурайм, бирок Америка аябай деле жакшы мамлекет эмес. Мурун билесиздерби, корейцтер эмне деп ырдашчу эле? О, жаркыраган Сеулду көздөй умтулалы деп. Сеул азыр ушундай коозбу? Мурун мен Тегу шаарында айылда жашап жатып, Сеулга батыраак барсам экен деп кыялданчумун. Бирок Сеулга келип жашасам, аба ырайы ушунчалык бузулган. Эң эле кооз, чыныгы, гүлдөр жаркырап гүлдөгөн, жарык бар жер бул асман падышачылык түбөлүк 5. Ал жакта Теңир мени күтүп жатат. Эң кооз менин мекеним. Периштелердин бардыгы мени кел деп өзүнө чакырышат. Ошондуктан куткарылган биз асман падышачылыктын жарандарыбыз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз ошол жака барабыз. Миграция иши бүттү, виза дагы ачылды. Самолетко отуруунун да кереги жок, биз өйдө көтөрүлүп кетебиз. Балким биз Энокко окшоп тирүүлөй асманга көтөрүлө турган адамдарданбыз. Анткени убакыт ошол жака алып баратат. Асман падышачылыкка бара турган адамдарбыз. Ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Кудайдын элисиңер деп Кудайдын үй бүлөсүн билдирет. Куткарылган адамдардын бардыгы биригип Машаяк менен биргеликте Кудайдын балдары болдук. Ошол эле учурда бейишке бара жаткан көптөгөн бир туугандар менен биргеликте бир үй бүлө болдук. Биздин үмүтүбүз дагы бир, ишенимибиз дагы бир, сүйүүбүз дагы, максатыбыз дагы бир. Түбөлүк бейиште түбөлүккө чогуу жашай турган адамдарбыз. Кан суудан да коюу деп айтылат. Ыйык рух кандан дагы маанилүү. Мисалы үчүн, кан аркылуу байланыштырган биздин денедеги бир туугандарыбыз бул дүйнөдө жашайбыз, андан бири-бирибизден ажырайбыз. Бирок ыйык рух бизди бириктирген бир туугандар, алар менен түбөлүк ажырабастан түбөлүк бейиште дагы чогуу жашайбыз. Түбөлүк бейиште куткарылган адамдардын бардыгы бизди куурчап турган болот. Бул дүйнөдөгү байланыш бир нече жылга созулат дагы, анан ажырайбыз. Ал эми ыйык рух аркылуу бирилген бир туугандар түбөлүккө чогуу болобуз. Асман падышачылыкта кандайча жашайбыз азыр элестетүүгө мүмкүн эмес, бирок барып көрүшүбүз керекпиз. Бул дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди асман падышачылыктагы бир нерсе менен да салыштырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан ыйык рух кандан дагы өтө маанилүү. Биз Кудайдын үй бүлөсү болдук. Ошондуктан Эфесиктерге жазылган кат 3-бөлүмдө биз деген сөз айтылат. Биздин сураганыбыздан да артык кылган Кудай. Кудай биз менен чогуу, биз аркылуу Кудай иштейт. Ошондуктан куткарылган адамдардын ичинде Кудай өзү иштейт дагы, биз чын жүрөгүбүздөн сураган нерселердин бардыгын аткарат. Күн сайын куткарылган адамдардын санын көбөйтөт. Менин ичимде эмес, биздин ичибизде иштеген Кудай. Куткарылгандан кийин мен жалгыз эмесмин. Көптөгөн куткарылууга ээ болгон бир туугандар, жогорудан төрөлгөн адамдар, бир үмүткө, бир ишенимге ээ болгон адамдар мени курчап тургандыгын жакшы билишибиз керекпиз. Руханий жашоону дагы биз эч качан жалгыз жашай албайбыз. Ошондуктан Кудай айткан сөздү биз эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керекпиз. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле.
башталыш 12 бөлүмдө Кудай Ыбрайымды өзүнө чакырып алат. Ур шаарынан, анан мен көрсөткөн жерге бар деп. Ошол учурда анын иниси Лот дагы чогуу чыккан эле. Анан Канаан жерине барганда Ыбрайымдын малчылары, адамдары, алар ошол учурда алардын байлыгы мал болгондуктан Ыбрайымдын малчылары кулдары менен Лоттун малчылары кулдары өз ара конфликтке барышат. Анан Ыбрайым айтат Лотко: экөөбүз кантип ушул биздин кулдарыбызды урушуп турганын карап тура алабыз. Лот анда эмне деп айтышы керек эле. Эч качан Лоттон ал ажырабашы керек эле. Анткени эң башынан баштап эле Лот менен чогуу эле. Ыбрайымдан кетип калган ал Кудайдан кетип калганы менен барабар эле. Анан Ыбрайым айтат: экөөбүздүн кулдарыбыздын урушуп койгонуна биз жол бербейбиз. Ошондуктан экөөбүз бири-бирибизден ажырайлы. Сен оң жакка барсаң, мен сол жакка барайын. Сол жакты тандасаң, мен оң жакты көздөй барайын. Анан Лот эмне деп жооп бериши керек эле? Жок, мен кантип сенден алыстамак элем. Сенден кеткени мен Кудайдан кетип калганым болот. Ошондуктан малчыларды же болбосо кулдарды ажыраталы дегенге караганда Лот: мейли, анда мен биринчи өзүм үчүн жерди тандайын деп, анан Содом, Амор шаарларын көрөт дагы ошол жактагы жерлерди өзүнө тандап алат. Ыбрайым айтат: мейли, бар, жакшы жаша. Ыбрайымда жалгыз кургак жер калды, бирок Кудай аны менен чогуу эле. Содом, Амор шаарларында күнөө толгон учурда күкүртү от менен жазалайм деген учурда Кудай Лотту тирүү калтырат, бирок оттон куткарылгандай куткарылды деп айтат. Ошол Амор шаарлары талкаланган учурда Лот эптеген куткарылууга ээ болуп чыгат. Ал кандай адамдарды көрсөтөт? Куткарылды, бирок Кудайдан алыстап кеткен адамдар. Биринчиден, куткарылган адам башка адамдарга көңүл буруп, алардын жетеги менен алардын жанында чогуу болушу керек эле. Бирок куткарылдым деп эле ал жерден кетип кала турган болсо, Кудай ал адам аркылуу эч качан өзүнүн иштерин аткара албайт. Анткени менин атам эмес, биздин атабыз го. Бир адам айтат: куткарылдым деп. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин карасаң, жыйында көрүнбөй да калат. Орду түйү менен жок. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра пайда болуп калат. Эми пайда болуп калганы деле жакшы, такыр кетип калган караганда. А кээ бир адамдар болсо келип кетип жүрө беришет. Бирок ал адам чынында куткарылган адамбы же жокпу, аны изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Римдиктерге жазылган кат 14 бөлүмдө 7-8 аяттарда, келиңиздер чогуу эле ачалы анда. Римдиктерге жазылган кат 14 бөлүм 7-8 аяттар. Жети сегизди чогуу окуйбуз. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Биздин арабызда биз деген сөз өтө бул маанилүү сөз, куткарылган адамдарды билдиргендиктен. Эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз.
куткарылгандан кийин жашасам да теңир үчүн, өлсөм да теңир үчүн, жашасам да өлсөм да теңирге таандык адаммын. Бул дагы чындык. Анткени менин рухум да, менин денем дагы бардыгы теңирге таандык. Ошондуктан биздин арабызда эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз теңир үчүн өлбөйбүз. Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын, ырайымын мен кантип актайм? Бардыгыбыз биргеликте Кудайдын ырайымын акташ үчүн жашап жатабыз. Ошондуктан өлсөк да, жашасак да теңир үчүн жашайбыз, туурабы? Албетте туура, бул мында эч бир өзгөчө нерсе жок. Кээ бир адамдар айтат, жок, бул мага тиешеси жок деп. Мен өзүм үчүн жашайм, өзүмдү багам, өзүм үчүн өлөм. Анда ал адамда кандайдыр бир туура эмес нерсе жатат. Биз Кудайдын балдарыбыз деп бир жалпыланган биримдикке чакырган да Кудай. Бардыгыбыз бирге Кудай үчүн, жакшы кабар үчүн, Кудайдын даңкы үчүн, Кудайдын айткан сөзү боюнча жашасак да, өлсөк да теңирдикибиз. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 15-аятта дагы айтылат. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашап жатышат. Жашагандар эми өздөрү үчүн эмес, алар үчүн өлүп кайра тирилген Машаяк үчүн жашап жашашат. Биз үчүн өлүп кайрадан тирилген Машаяк үчүн биз азыр жашайбыз. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Же биздин абийирибиз ал жашоого макул болбосо, демек бизде кандайдыр бир туура эмес, адашкандык нерсе жатат. Жекшемби күнү келип жыйынга ырдап, андан кийин сөз угуп баарлашууда болуп койсок, ошол чыныгы баарлашуубу? Биздин үмүтүбүз бир, ишенимибиз бир, тагдырыбыз бир адамдарбыз. Ошондуктан биргеликте теңир үчүн жашап, теңир үчүн өлө турганга чейин даяр болушубуз керекпиз. Биз деген сөз бизге өтө маанилүү, анткени биримдикти билдирет. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аятты дагы чогуу ачабыз. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аят. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аят. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган, көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылышы керек элек. Бардык нерсе ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Кудай бардыгын жаратты жана бардыгын башкарып келген Кудай. Жаратуучу Кудай көптөгөн балдарын даңкка жетелеген. Ыйса Машаяк бир буудайдын даны катары өлүп көптөгөн Кудайдын балдарын жаратты. Алардын бардыгы даңкка ээ кыла тургандай кылып. Ал алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылышы керек эле. Ыйса Машаяк ошол адамдар үчүн өлүп бериши керек элек. Бир дан катары өлүп, көптөгөн жемиштерди алып келиш үчүн, адамдардын бардыгы Кудайдын даңкына ээ болуусу үчүн. 11-аятта анткени ыйыктаган Кудай теңир, ыйыкталгандар бизди билдирет. Баары бир атадан. Ошондуктан Ыйса аларды бир туугандарым дегенден уялбайт. Ыйса да Кудайдын жалгыз уулу катары Кудай ата деп кайрылайт. Биз дагы ыйыкталгандар эми бир атадан жаралган адамдарбыз. Менин атам силердин атаңар.
Эми биз Машаяк менен биргеликте Кудайдын балдары болдук. Кудайдын даңкына ээ боло турган адамдар. Дагы бир жерди ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 29-аят. Римдиктерге 8-бөлүм 29-аятты чогуу окуйбуз. Анткени Кудай мурунтадан билген адамдарын өзүнүн уулуна окшош кылууну алдын ала белгилеп койгон. Анткени ал бир туугандарынын туну болушу керек. Бул жерде карасаңыздар, Кудай мурунтадан билген адамдарын, Кудай биздин куткарыларыбызды алдын ала билген, өзүнүн уулуна окшош кылууну алдын ала белгилеп койгон. Бизди куткарып алганынын негизги максаты өзүнүн уулуна окшош кылуу үчүн. Кудайдын уулуна окшош болуубуз үчүн алдын ала белгилеп койгон. Мисалы, кичинекей иниси байкесине окшош болушу керек. Ошондой сыяктуу эле биз Ыйсага окшош болуп, анын аткарган иштерин аткарышыбыз керекпиз. Көптөгөн бир туугандардын ичинен туну болушу керек эле. Биз анын бир туугандары катары Кудайдын балдары Ыйсанын өзүнө окшош болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Куткарылган адам Кудайдын уулуна окшош болуубуз үчүн Кудай алдын ала ушул нерсени белгилеп койгон. Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм 19-аятта: балдарым, силерден кааларым, Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартып жатамын. Апалар бала төрөгөндө ушунчалык чоң азаптарды башынан өткөрөт. Илгерки убакытта бала төрөп жатып өлүп калган учурлар да өтө көп кездешкен эле. Бала төрөбөгөндөр аны түшүнбөйт. Төрөп эле тим коебу? Жок, аны чоңойтконго чейин дагы азаптарды тартат. Өмүр бою ата энеси баласы үчүн жашайт. Бүт эмгегин жумшайт. Элчи Павыл Галатиядагы бир туугандарга кайрылып айтат. Галатиядагы адамдар Элчи Павыл аркылуу куткарылууга ээ болушат. Куткарылуу эле тим болбостон, руханий жашоодо мындан ары дагы өсүшү үчүн мыйзам окутуучулар келип аларды бузуп, азгырып. Ошондуктан Элчи Павыл силерге кайрадан айтаарым, силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан азап тартууга да даярмын. Машаяктын көрүнүшү бизде дагы болушу керек. Кудайдын уулуна окшош болуубуз үчүн ал бизди алдын ала тандап алган. Акырындык менен Машаякка окшош болуубуз керек. Биринчи Жакан 2-бөлүмдө дагы айтылат. Кудайдын балдары болсок, демек мурасчылары дагы болобуз. Машаяк кандай иш аткарган болсо, биз дагы ошондой болуп аткарганды аракет кылышыбыз керекпиз. Сүйлөгөн сөздөрүбүз, ойлогон ойлорубуз. 1-Корунтуктар 13-бөлүмдө Элчи Павыл айтат: бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлочумун. Жаш балача ой жүгүрчүм. Ал эми эр жеткенде балалык көз караштан арылдым. Ошондуктан биз сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон оюбуз, кылган иштерибиз баардыгы Машаякка окшош болушу керек. Ошондойбу?
акырындык менен Теңирге окшош жашоого умтулушубуз керекпиз. Окшошуп отуруп Машаяк бул дүйнөгө келген учурда денебизге чейин өзгөрүлөт дагы. Дарактардын жалбырагын жеп жүргөн курттар, мисалы үчүн бир цикада деле жөн эле пайда болбостон 7 жыл личинкада болот дагы, андан кийин башка бир нерсеге айланып өзгөрүлөт. Ошондой сыяктуу эле адамдар куткарылдым деп айтышат, бирок куткарылгандан кийинки жашоосундагы өзгөрүүлөр барбы? Куткарылгандан кийинки жашоосу эч бир өзгөрүүсүз болсо, анда ал жөн гана теория бойдон гана кала берет. Ошондуктан колостуктарга 3-бөлүм 10-аятта эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салгыла. Анткени Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Эскинин баарын чечип салгыла дагы жаңы табиятты кийгиле. Башталыш 1-бөлүм 27-аятта Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп айтылат. Бирок адам баласы күнөө кетиргенден кийин Кудайдын бейнеси бизге ошол Кудайдын берген нерсесин кайрадан өз калыбына келтириш үчүн куткарылуу ишин аткарып берди. Жаратуучу Кудай ага окшош болуп отуруп 2 Петир 1-бөлүм 4-аятта бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкында табиятка ээ болгула. Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар керек. Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биз кандайча Кудайга окшоп жеткилең боло алат элек. Атасы жакшы даанышман, белгилүү адам боло турган болсо, баласын айтат, мага окшош адам бол деп. Менин жарымымды гана тарт деп айтпайт да. Менден да артык болбосоң, жок дегенде мага окшош бол деп айтат го. Ошондой сыяктуу эле асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Акырындык менен Кудай атабызга окшош болушубуз керекпиз. Мисалы үчүн Буддага ишенген монахтар кимге окшош болот? Монахтар күн сайын Будданын астына келишет дагы кандай кыймылдарды аткарат мындай. Барабандарын акырындык менен урат, бир үндөрдү чыгарат. Анан ошол Будданын өзүнө окшоп калышат. Монахтар Буддага окшош болсо, куткарылган адамдар, машаякчылар кимге окшош болуш керек? Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Мисалы үчүн художник астына адамды отургузат дагы анын баардык көрүнүшүн ошол кагазга түшүрөт. Мен Москвага барган учурумда бир көчөдө басып бара жатсак, художник отуруптур, адамдарды сүрөткө тартат экен. Анан жанындагылар, пастор келиңиз отурсаңыз сизди дагы жашынакай тартып берет дегенден макул болуп отурсам, бат эле мени тартып коюшту. Карасам, мага оп-окшош адамды сүрөткө түшүрүп койду. Ошол сүрөттү аябай жактырып, аны азыркы күнгө чейин сактап келем. Аябай жакшы тартып берген. Карандаш менен 1-2 чийип эле менин сүрөтүмдү түшүрүп койду. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Художник өзү тарта турган адамды отургузат дагы анын ар бир кирпигин, чачын деталдуу түрдө баардыгын түшүрөт го.
ошондой сыяктуу эле Ыйса Машаякка бардыгыбыз ар тараптан окшош болууга аракет кылышыбыз керекпиз. Ошондуктан Кудайдыкындай табиатка ээ болушуңар үчүн окшошуп отуруп, Ыйса Машаяк келгенде денебизге чейин жеткилиң турда даңктуу денеге өзгөрүлөт. Сиздерде өзгөрүлүү барбы же жокпу? Ооба деп жооп бербей, жакшылап жооп берсеңиздер. Өзгөрүлүп жатасыздарбы? Мен ишенем, акырындык менен болсо дагы биз өзгөрүлүп жатабыз. Бирок Ыйса Машаяк келгенге чейин батыраак өзгөрүлгөнгө аракет кылышыбыз керекпиз. Элчи Павыл айткандай, эр жеткенде балалык көз каштарымды калтырдым дегендей, биз дагы күндөн күнгө өсүп отуруп, Машаякка окшош болуп, Кудайдын балдары катары Кудайга ата деп кайрылганыбыз бул өтө эле чоң мааниге ээ болгон сөздөр. Күн сайын атабыз жөнүндө ой жүгүртүп, атабызга кайрылып, сыйынып, Ыйса айтат го, мени көргөн адам атамды көргөн деп. Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын ырайымы, боорукердиги, анын күчү, Кудайдын бардык табиаттарына ээ болгонубуз. Ошондуктан биз Машаяк Ыйса аркылуу өмүргө ээ болуп, акырындык менен ага окшош жашоо менен жашашыбыз керек болот. Биринчи Жакан китеп 3-бөлүмдү чогуу ачалы. Жакандын жазган биринчи каты 3-бөлүм. Биринчи Жакан 3-бөлүм. 1-аяттан баштап 3-аятка чейин чогуу окуйлу. Карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экенин көрөбүз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Ушул сөздөрдү үйгө барганда кайталап, дагы бир жолу кайталап окуп көрүңүздөр. Карасаңыздар, биз Кудайдын балдары деп аталдык. Менин атам эмес, биздин атабыз. Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн ал бизге өзүнүн сүйүүсүн көрсөттү. Бул дүйнө аны тааныбайт. Азыр биз Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Эмне деген сөздөрдү билдирет? Кудайдын балдары болсок дагы азыр кээ бир учурда курсагыбыз ачка болушу мүмкүн, кыйналып калышыбыз мүмкүн. Ыйса деле 40 күн ачка болгон учурда, орозо кармаган учурунда, ушунчалык ачка болгон учурунда шайтан келет дагы, сен Кудайдын баласысыңбы? Кудайдын уулусуңбу? Кудайдын уулусу болсоң, эмне ачка болуп отурасың? Эгерде Кудайдын уулу болсоң, анда бул таштарды нанга айлантып көрчү. Сенде ошондой күч бар го, деп сынап баштайт. Эмне үчүн сен Кудайдын баласы болсоң, сен кедей болуп жашайсың? Эмне үчүн алсызсың? Ыйса ошол учурда эмне деп айтат? Ошону ыраса айтпадыңбы? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Ыйса жада калса ошол таштардан Ыбрайымдын урпактарын жарата алат эле. Аны нанга айландырыш үчүн Ыйсага бир оордук кылабы? Жок. Ыйса бизге окшогон денеде келген, ошондуктан ал учурунда чарчаган, учурунда суусаган, бирок ошол учурда шайтандын сыноосун жеңет. Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деген сөздөр менен. Сөздү кабыл алуу эле тим болбостон, сөзгө тил алчаак болуу дагы өтө керек.
Ар бир шайтандын сыноосуна Ыйса жазууда мындай айтылат деп жеңген эле. Биз азыр дагы Кудайдын балдарыбыз, бирок кээ бир учурда кыйналган учурларыбыз болот, куугунтукка алынган учурларыбыз болот, кедей болгон учурларыбыз болот, алсыз болгон учурларыбыз болот. Бирок алардын баардыгы бизде эч качан Кудайдын балдары экенибизден андан баш тарта албайбыз. Ыйса Машаяк келгенде биз ага окшош болорубузду билебиз. Ыйса Машаякка окшош болгон күндө гана аны менен чогуу бирге түбөлүккө боло алабыз. Кайрадан тирилген Ыйса Машаякты кандай адамдар көрдү эле? Куткарылган адамдар көрүшкөн эле. Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келген учурда дагы куткарылган адамдар гана аны көрө алышат, аны менен чогуу боло алышат. Ага окшош болорубузду гана билебиз. Анын кандай экенин көрөбүз. Ыйса Машаяк менен жолуккан учурда биз көз ирмемде ага окшоп өзгөрүлөбүз. Даңктуу денеге ээ болобуз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Машаяк менен чогуу болом деп үмүттөнгөн адам Машаяк келет, мен аны менен чогуу болом деп эле сүйүнүп отура бербестен, ал өзүн баардык нерседе таза кармаган адам болот. Андан сырткары Кудайдын балдары туура эмес иш кылган учурда же күнөө кылган учурда Кудай жөн калтырабы? Кудай ар бир баласын сүйгөндүктөн жазалашы мүмкүн. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүмдү дагы ача кетели. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүм 6-аяттан баштап. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүм 6-аяттан баштап. Анткени Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла. Анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазаланбаган уул барбы? Уулдарынын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарысыңар. Бизди жазалаган ата-энебизди коркунуч менен урматтасак, анда жашашыбыз үчүн рухий атабызга андан бетер баш ийибиз керек эмеспи? Алар бизди кыска гана убакыт үчүн өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болуш үчүн өзү ыйык болгонундай бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт. Куткарылган адамдар туура эмес иш кылса, Кудай сөзсүз түрдө жазалайт, жазасын жиберет. Накыл сөздөрдө айтылат: таягын аяган адам баласын жакшы көрбөйт. Баласы кандай күнөө кетирсе дагы эч кандай жаза көрсөтпөсө, анда ата-энеси баласын жакшы көрбөгөн болот. Биздин атабыз, Кудай атабыз сөзсүз түрдө жазалайт. Дөөт падыша күнөө кетиргенде эмне кылды эле? Жазалаган го. Дөөт төрөгөн баласын өлтүрүп салган. Андан кийин Кудай дөөттү кечирди, бирок жаза дөөт падыша жашап жаткан жашоосунда канчалаган түрлөгөн жазаларга ээ болду эле. Өзүнүн дөөт падышанын баласы Абсалом өзүнүн атасы ээ болгон падышачылыкка ээ болом деп өзүнүн баласынан кубаланып чыгарылат дагы канчалаган кыйынчылыкта жашайт. Анын баардыгы жаза болуп саналат. Сиздер дагы эсиңиздерге тутуп коюңуздар, жаза деген сөзсүз түрдө болот. Кээ бир учурда атасы күнөө кетирген болсо, балдары жазаланып калышы мүмкүн. Же болбосо биздин денебиз жазаланышы мүмкүн. Же болбосо бизге оору жаза катары жиберилиши мүмкүн. Баардыгы эле оору жаза деп айтууга болбойт, бирок
Кудай жаза катары орунду да жибериши мүмкүн. Же болбосо ден соолук тараптан, акча материалдык байлыктан, же болбосо акылыбыз тараптан бир аз ажырап калышыбыз үчүн дагы жаза болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар айтат, мен Кудайдын баласымынбы же баласы эмес экенимди текшерип көрөйүнчү деп атайлап күнөө кетирет дагы, андан кийин жазалайбы, жазалабайбы текшерип көрөйүн дейт. Мен Каңжу шаарында болгон учурумда университетте окуган эки бир тууган бар эле, кыздар бар эле. Художниктин окуусуна окуган адамдар, скульптура жасаган. Анан азыркы учурда мен скульптура өзүмө сактап койгонмун. Ошол бир туугандар руханий жашоодо аябай жакшы жашашкан бир туугандар эле. Анан күйөөгө чыгаар убактысы келгенде куткарылган бир туугандарды, эркектерди көрсөтсөң, алар жок деп жактырбайт. Анан бирөөсү ишенбеген адамга турмушка чыкты. Эмнесин жактырды мен билбейм. Анан карасам, анын бир тууганы дагы бир ишенбеген адамга күйөөгө чыгат. Мен айттым, сиздерге жаза келип калышы мүмкүн десем, пастор, жаза болсо жазаланып көрөлү деп, анан шамал айдагандай өкөтөң жок болуп кетти. Каяка кеткенин билбей да калдым. Анан бир нече күндөр өткөндөн кийин, бир нече жыл өткөндөн кийин конференцияга ошол бир тууган келет дагы, деп ыйлап, пастор билесизби, мен жазаланып калдым деп баласын көтөрүп, кыйналып. Анан бир эле жолу көрдүм, экинчи жолу көрө алган жокмун. Анан айтуусуна караганда күйөөсү арак саттыртат экен, спирт ичимдиктерин. Ошондуктан биз жазага жөн кара кайдыгер кароонун кереги жок. Анткени жаза деген нерсе бул өтө олуттуу нерсе. Корунтуктарга жазылган катта дагы айтылат, 5-бөлүм 5-аятта, ал адамдын жаны куткарылып калышы үчүн, денеси кыйналышы үчүн шайтанга берип салгылат. Кудай ар бир баласын сүйгөндүктөн жаза жибериши мүмкүн. Билесиздерби, бул биз үчүн өтө маанилүү. Жаза бар экендигин биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Айтып отуруп, убакыт дагы өз аягына келип калды. Кыскача айта турган болсок, Теңир үйрөткөн сыйынууну мен бир жолу айтышым керек деп чечим чыгарып айтып жатам, бирок бул бир эле күндө бүтүп кала турган тема эмес. Our Father in Heaven, асмандагы атабыз. Бизге берилген жоопкерчилик бул өтө чоң. Кудайга ата деп кайрылганыбыз бул өтө чоң жоопкерчилик. Бизге бул өтө олуттуу нерсе экендигин көрсөтөт. Ошондуктан Кудайдын балдары катары өзүбүз каалагандай иш кылганыбыз туура эмес. Анткени периштелерден дагы Кудай өзүнүн балдарын бийик жогору койгон. Кийинки жумаларда дагы чогуу үйрөнөбүз. Бүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай ата, Кудайдан алыстап күнөөгө баткан учурубузда бардыгыбызды сиздин сотко татыктуу адамдардан элек, бирок бардыгыбызды өзүңүз аяп, өзүңүздүн улуу сүйүүңүз менен Ыйса Машаяк биз үчүн өзүнүн жанын берип, төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымы аркылуу түбөлүккө кечирим алып келгендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин жаныбызда, рухубуздагы бардыгы Теңирге таандык экендигин жакшы билебиз. Мындан ары сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашап, бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн бизди ар дайым жетектеңиз. Бардык жашообузду сиздин колуңузга гана тапшырабыз. Биздин жашообуз сиздин табиятыңызга окшоп, күндөн күнгө жашообузда өзгөрүүлөр болуп, сиздин алдыңызда сиз келгенде
денебизге чейин өзгөрүүсүн күтүп жашагандай бололук. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.